Бүгүн бизде конокто Умар Кыргыз. 1 миллиард рубльга үйлөрдү саттык. 2 эсеге азайып кеттиби кыргызстандыктар Россияда? Ал жөнүндө дагы кененирээк маалымат айтам. Эмне себептен барат деп ойлойсуң? Кыргызстанда проблема эле болуп аткандай да. Бул индустрияда иштеген адам катары бир сунушуңа айтып кететирсиң балким. Партнер кылып, өзүңүздүн билген адамды эле койбоңуз да. Кандай кооптуу нерселер бар? Эгер ошо карызды мен кече албасам, анда бербейм. Кыйынчылык көргөндөн кийин максаттарга жетүү андан да даамдуу болот. Бала бул бир эле акча таап бере турган адам эмес да. Салам достор, бул Мирзаматов влог. Анда эмесе коногубузду айтып кетейин. Бүгүн бизде конокто Умар Кыргыз, Россиядагы мигранттар, ишкерлер жана ошондой эле кыймылсыз мүлк жөнүндө маек куруп кетебиз. Кош келдиң, Умар. Ассалам алейкум биринчиден. Экинчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Негизи бул мүлк маселеси, кыймылсыз мүлк маселеси аябай чоң тема. Анан дагы айта турган нерсе, бир эле бунун аркасынан адамда өз негизи кыргыздарда көп нерсе философия го. Мисалы биздин макалдар деле аябай мындай терең маанилүүлүгүн билдирет. Ошондой эле кыймылсыз мүлктүн аркасында дагы толтура жашоо бар да. Бир эле үйдү алып кой эмес, ал жерде адамдын 10 жылдык, 15 жылдык жашоосу, ошондой эле бир аз болсо дагы финансовый грамотдуу болгонго дагы мындай жардам болот да. Ошо айтканда мындай бир эле мүлк эмес, анын ичинде толтура темалар болот берсе. Кыскача айтканда абдан кызыктуу тема болот окшойт анда. Иншалла. Эң биринчиден, Умар, мен сени жакшы тааныйм. Сен менен кошо канча жарым жыл, 1 жылдан бери кээде көрүшүп, сүйлөшүп, маектешип турабыз. Бирок биздин көрүүчүлөргө өзүң таанып кетесиңби? Аты жөнүңдү толугу менен, каяктан болосуң, эмне кыласың, өзүңдү кантип таанытасың? Негизи менин атым Жолдош Таштемир Райымбердиевич по паспорту. Бирок псевдоним Умар Кыргыз. Бир жагынан Умар деген бул сүннөт атым, ал жөнүндө дагы кененирээк маалымат айтам. Негизи Ош облусунун Башбулак деген айылынан болом. Өрүс ошол, ата-энем бар, 6 үй бүлө дейм да. 6 бир тууганым бар. Өзүм менен кошо ошо мен 1, анан 5, 2 агам, 3 эжем бар. Анан айта турган нерсе, 4 жылдан бери Москвада иштеп келебиз. Буюрса канча болду ушу 3 жылдан ашты да компания ачканыбызга. Шүгүр, Кудайга шүгүр, элдин жардамын кылып жүрөбүз. 4 жылдан бери Москвадасың, 3 жылдан бери өзүңдүн жеке компанияң бар. Жеке компаниябыз бар. Канча үй бүлөң бар? Айтып коер. Бирөө эле пока. Пока деген. Түшүнүктүү. Мындай тереңирээк айтканда, 4 жылдан бери Москвадан эмне кылып келесиң? 3 жылдан бери ошол компанияң аркылуу ипотека система менен кыймылсыз мүлктөрдү сатуу ишкерлигин кылып келесиңби? Негизи ипотека менен биз акыркы 1,5 жылдын терегинде иштеп келебиз, бирок негизи аябай прям катуу берилген ошо акыркы 6 ай болду да. Биз акыркы 6 айда 1 миллиард рубльга үйлөрдү саттык, общий суммасы. И примерно 40 миллиондун тегерегинде пайда көрдүк да. Буга чейин биз көбүнчө аренда, коммерческий недвижимость менен иштечүк да. Ипотекага мындай баягындай ипотека процент да. Тем более динде бул болобу болбойбу деп бир аз жүрөктүү мындай кыска маселелер бар болчу. Анын бардыгы жеңдик буюрса, анткени устаздардан сурап, анан кайсыл жагы пайдарак болот экенин караштырып, анан көрсө жакшы эле, аябай жакшы болду. Анткени бул чечимдин аркасынан дагы көптөгөн мекендештерибиз үйлүү болуп калды. Определенный бир коркунучтар болчу, ошолор дагы жеңилдик да. Анткени биз негизде биринчи бул жумушту баштаганда биринчи арендада башталганбыз да. Арендада башталган. Негизде бул Москвага мен вообще барбайм дейт элем да. Москвага барбайм, зачем депчи. Мен барсам башка мамлекетке барам депчи. Бирок ырыскыбыз ошол жакта экен. Алла насип кылды, бардык. Баргандан кийин барардан алдын мен 5 профессияны карагам да. Кайсы профессиялар көп акча табат? Бул биринчиден көбүнчө докторлор экен, жакшы акча тапкан. Экинчи рекламный агентстводагылар, определенный бир менеджерлер бар экен. Андан тышкары стоматологдор же дагы бир бар болчу, риэлтор деген кесип. Окуп турам, бардыгын окусам эч бирине туура келбейм да мен. Анткени образование мен өзү авиационныйда окугам, диспетчер. Бизде Кыргызстанда
определенный сумманы бермейинче жумушка кирбейсиң го. Ошонун себебинен мен бербей кирбей койгом просто. Акча талап кылынган. Мен ал акчаны бербейм деп эле кирбей коюп, анан Москвага кетишке туура келген да. Ошол жака барып 4 күндүн ичинде биринчи договор жазгам, 12 000 рубль акча тапкам ошондо бир күндө. Бир 4-чү күнү 12 000 рубль. Ооба. Бардым, Москвага бардым. Примерно 2-3 күндө документтерим даяр болду. Анан уже досум менин офисине барып, 4 күндүн ичинде ушу 4-чү күнү түнкү саат ушу 8-9дун тегерегинде же 10 болду эле бир Крылатский деген метродон бир мекендешибизге үй алып бергенбиз. Ошондо 12 000 рубль акча иштеп тапкам өзүмө. Анан негизи биринчи күнү эле иштеп тапса болот арендадачы. Анткени оңой эле да. Кардар бар, квартира издеген. Просто квартира таап бериш керек. Квартираларды карап туруп, сүйлөшүп алып барып көрсөтүп, договор жазсаң, уже акча иштейсиң. Просто менде моундай маселе бар болчу. Анткени баягы оруста алдагандай болот элем да. Мисалы, бизде Москвада кыргыздар азыркы учурда шүгүр. Бир квартирада бир үй бүлө же 2 үй бүлөдө жашагандар бар да. Бирок ошол маалда 10 адам бир квартирада, 2 комната биз орустарга айтабыз да 4 адам жашайт депчи. По факту 10 адам же 8 адам жашайт да. Эми жалган айтып атпаймынбы? Ошол маселе жүрөктү кыйнаган да. Мен орустун акысына кирип каламбы депчи. Бирок ошо устаздар менен кеңешип бир жеңил жолун таап алган. Кандай десем, жалган айткандан көрө айтпай койгон жакшы экен да. Мисалы, монтип айтчумун да, мен 4 адам жашайт, андан ашыкча жашабайт депчи орустарга. Андай десем жалган айткан болуп калат экенмин. Бирок ушул 2 семейный пара жашайт деп туруп эле айтсам, бирок будан ашыкча адам жашабайт дебей койсом, анда мен уже жалган айткан жокмун. Бирок айтпай эле койдум да просто мен. Ошол нерсени өзүмө багында кандай десем, подсознанияга киргизип туруп анан уже дальше иштеп баштагам да. Ошол преграданы жеңгем ошентип. Анткени баягы алдап атам деп кыжалатчылык акча тапканга бир аз тоскоолдук кылчу да. Анткени баягы эми тем более алдагандан кийин бирөөнүн акысына кирген жаман нерсе го. Instagram аккаунтуңда бардык эле видеолоруңда же калпакчан же ошол бир шапка башка бир нерсе менен жүрөсүң да. Азыр кандай сезимдер? Жок, ошону жана да сурайын дейм, анан бир аз тартындымбы же. Баш кийимди кийип эле отурсам болбойбу же наушникти обязательно кийиш керекпи депчи. Анткени бул нерсеге көнүккөн эмесмин, мен мындай живой общенияга көнүп калган адамга бир аз кыйын болот экен да. Ошого сурайын деп аттым эле. Сага кандай ыңгайлуу болсо ошондо отурсаң болот. Негизинен биздин көрүүчүлөр эле сурап кетип, неге могул кулаклык деп кой, түркчөсү, кыргызчасы кулактык болуп калабы экен. Неге наушникчен отурасыңар? Алып эле койсоңор болбойбу деп көбүнчө сурап кетесиздер, достор. Бул наушникте отурганда сиздер кандай көрсөңүздөр, биз дагы ошондой угабыз да. Ар бир сөзүбүз мага дагы келген коногубузга дагы угулуп жатат. Ошондуктан профессионально в наушниках сидем. Ошондой отурулат да негизи наушникчен. Бирок сага эгер шапка менен же калпак менен отурган ыңгайлуу болсо, кийип алсаң болот. Кааласаң наушникти аркага буруп алып, мындай кылып туруп кийип ал, же болбосо алып салсаң деле болот. Негизинен. Жок, мындай эле кийип туруп тура берейин, анан болсо мындай кылсам кандай болот экен? Модерн кыргыз. Кандай деп ойлойсуздар биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз? Ушул боюнча дагы бир комментарийлерди калтырып кетсеңиздер болот. Негизи баш кийим улуулуктун белгиси дейт да. Биздин ата бабаларыбыз деле канча нерсени көрсөк деле сөзсүз баш кийим менен жүргөн да. Мисалы, королдун деле тажысы бар да. Ошондой эркек кишиге жарашыктуу нерсе экен да. Аны кийип жүргөн, билбейм, бир жагынан көп жагынан пайдасы бар негизи. Анын YouTube'дан деле информация окусак. Эң негизгилеринин башы ысыгыраак болот. Башы ысык болот. Жылуулукта турат. Анан калпак кийип жүргөндө, мисалы, биз көбүнчө башка мамлекетте жүрөбүз да. Башка мамлекетте жүргөндө дагы ушундай бир мисалы, азыр орустарга биз орус болосун, өзбек болосун, тажик болосун айырмасы жок да. Бир бардыгың мигрант, азиат болуп көрүнөсүң да. Эгер
бир калпак менен жүрүп же өзүң бир национальный кийим менен жүрө турган болсоң сени билет. Мисалы мен башында жумушта иштеп жүргөндө ошо мен кыргызмын, риэлтормун десем, дабы что кыргыздар качандан бери риэлтор болуп иштеп калган деген моменттер болгон. Анан эми костюм менен деле кийинип же рубашка менен деле барсаң болот, бирок айырмалабайт да алар. Калпак кийсең же ушу бир өзүң национальный кийимдерди кийсең карап туруп, каяктан бул, где что деп же казахи дейт сразу эле. Анан жок кыргызмын ушундай десең, деп бир аз чысты болуп калат. Анткени биз кечээ жакында биз дагы айттым го подкаст баштап атабыз деп. Ошол жерде дагы мягкая сила менен биз кыргыздардын Москвадагы уровенин же кандай бир даражага жеткенин, кандайдыр бизнес баштагандарын дагы орус элине көрсөтөлү деген ой максатыбыз дагы бар да. Сен кылып жүргөн жумушуң ошол эле түшүнгөнүм кыран 4 жылдан бери Россияда экенсиң, 3 жылдан бери ишкерликте жүрөсүң. Бирок биринчи жыл келгенде эле үйдү арендага берип туруп акча таап кетиптирсиң. Сен азыр Россиядагы кыргыздарга, иммигранттарга көз караштар бир аз айтып кеттиң да. Мисалы россиялыктарга ошол эле казак болобу, кыргыз болобу, тажик, өзбек, азери болобу баары бир эле улуттай эле көрүнөт депчи. Ошондуктан мен калпак кийип жүрөм. Бир жагынан бир жоопкерчилик, экинчи жагынан ушул бир айырмаланып турайын депчи. Башкача көз караштар кандай? Негизи кантип кабыл алышат россиялыктар мигранттарды? Мүмкүнчүлүктөр жакшы эле берилгенби? Кандай ошол акыбал? Мындайча айтканда, башында эгер мен Москвада эле иштеп жүрө берген болсом, анда айтмакмын, жок начар депчи. Мисалы строго славян деп эми орустар өздөрүн бир аз бийигирээк сезишет деп. Же болбосо мисалы квартира биз арендага издегенде дагы 100 квартирага чалсаң 90-у только славян дейт да. Калган 10 эле давайте посмотрим депчи. Азыр деле ошондойбу? Азыр деле ошондой. Арзан квартиралар. Эгер кымбат квартиралар болсо, аларга айырмасы жок. Анткени кымбат квартиралар эми уже бөлөк уровень, бөлөк мышление дегендей. Арзан квартиралар да көбүнчө ошондой. Бирок эгер в общем карап көрсөк, анда чоң мүмкүнчүлүктөр берген Россия өзү. Мисалы ипотеканы алайлы. Сиз Россия жараны болосузбу, Кыргызстан жараны болосузбу? Эгер официалдуу түрдө иштеген болсоңуз, ипотеканын проценти бирдей. Россия жаранына деле, Кыргызстан жаранына деле. Мисалы биз кечээ Мекке Мадинада болдук. Ал жерде да недвижимость карадык. Ал жерде үй алыш үчүн дагы бир определенный проблема экен да. Ал жерде эч бир банк же мамлекет акча бербейт сизге. Сиз наличка алам десеңиз да проблема. Өзгөчө башка өлкөлөрдүн жарандарына. Мусулман эле мамлекетте. Бирок башка өлкөнүн жарандарын же өздөрүнүн жарандарына да ошондой. Жок, башка өлкөнүн жаранына, мигранттарга. Мисалы Дубайда деле сизге банк процентке акча же жөн эле банк, мамлекет сизге акча бербейт. Сиз өзүңүздүн наличка акчаңызга рассрочкага сатып аласыз. Даже Кыргызстанга алып келели. Кыргызстанга келсеңиз деле ошол эле тема да. Мисалы эч бир сизге определенный бир минимальный процент менен же выгодный процент менен, условия менен аз первоначальный взнос менен сизге бербейт. Сизде жок деген 50% же 30% первоначальный взнос керек. Россияда болсо сизге айырмасы жок. Сиз Россия жаранысызбы, Кыргызстан жаранысызбы? Эгер даяр кирип жашай турган үй алам десеңиз, анда без проблем, без первоначальный взноста деле алсаңыз болот. Бирок официалдуу түрдө иштеш керек мигрант. Бул ошол эле. Мындайча караганда Россияда ушул Орто Азия мамлекеттери болобу, араб мамлекеттери болобу, ошолор менен салыштырмада эң ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр да мигранттарга карата. И мисалы бизде мен досум бар, Сауд Арабияда жашайт. Жылына определенный сумма төлөйт экен да, жөн эле жүргөн үчүн. Мисалы Россияга барсаң, мамлекетке эчтеке төлөйсүң да, регистрация жасатасың, официальный турда жумушка киресиң, квартираңы төлөйсүң, болду. Мисалы өзбектер, тажиктер болсо патент төлөйт. Мисалы бизде эчтеке төлөнбөйт да. Барып деле жөн эле жүрө берсең деле болот. Мисалы ар 3 айда чыгып келип деле иштеп жүрө берсең болот. Эч ким эчтеке дебейт да. Бирок да баягы коркоктун көзүнө кош көрүнөт дейт. Милициялардан коркуп антип мындай кылсаңыз, алар сөз менен деле коркутуп кое берет да. Бирок мисалы эгер ойлонуп көрсөң,
ал деле проблема нерсе эмес экен да. Ал жерде деле по факту сүйлөшүп кетсең кетип кала бересиң. Өтө деле чоң маселе эмес да. Эң башкысы, эгер көбүрөөк акча табам, акчамды чогултам десең, анда возможность толтура да Москвада. Тем более толтура миллиардерлердин шаары да. Сен негизи жеке оюң кандай? Россияда жашагың келеби же Кыргызстанга бир учурда кайткың келеби? Кандай деп билесиң ошол жагын? Негизи Кыргызстанга эле кайтам. Буюрса, анткени бул жакта 1-2 проекттерди баштап атабыз жакында. Негизи ар бир адам, менин оюмча, мындай да, адамдын тагдырына эмне жазылганын эч ким билбейт да. Анткени биз, мисалы, менин рызкым Москвада экен, азыр Москвада жүрөм. Менин рызкым 4-5 мамлекетте бар экен, ошол жерге барып жеп келдим дегендей эле да. Эми бул деген сөз, сиз кайсыл жерде болбосоңуз дагы Кыргызстанга салым кошом, кыргыз элине бир аз күйүп, жүрөктөгү патриотизм бар болсо, анда сиз башка мамлекетте жүрүп деле Кыргызстандын деңгээлин көтөрөсүз да. Туура. Макулмун. Канчалык көп эмигранттар болсо деле алар ал жерде жүрүп туруп биздин мамлекетти көтөргөнгө бир салым кошуп жүрүшөт. Бул жерде туугандары бар, кандай болсо дагы. Ал эми Россияда бирок чын айтканда абдан көп биздикилер. Сен ошол негизги уюгунда жүрөсүң да. Ошол жолуң кандай болгон эле? Биринчи эмне себептен кеткениңди айтып бериң. Бул жакта окууга тапшырганда акча бериш керек экен эле, акча бергим келген жок, ошондуктан Россияга кетип калдым. Бул мектеп бүтүргөндөн кийин кеткенсиң да? Жок, мектепти бүтүрүп, мен коллежди бүткөм. Жумушка кирейин дегенде болгон нерсе да ал. Коллеж дегенде бул кандай 2 жылдык мектептен кийинки 2 жылдык окуу жайыбы? 3 жылдык окуу жай. Пилотко окугансың? Диспетчер. Аэропортто иштешим керек эле да. Жумушка кириш үчүн акча бериш керек болчу, ошондуктан кеткен экен элең да. Негизи азыр канча жаштасың? Азыр 27. 27. 23, 24 жаштарыңда кеттиңби? 2020 кеттим. 20 кеттим, бардым, 1 ай иштедим. Биринчи 10 күндө ошо 40 миңдей акча тапкам. Анан 10 күндөн кийин уже эме коронавирус башталган да. Коронавирус башталып, үйдөгүлөр кыжаат болгон кыйла. Бирок менде өзүмдө ошо коронавирус болгон бир азындай ишеним жок болчу. Ошондой вирус бар экенинечи. Анткени мен маскасы жок эле жүрө берет элем. Бирок масканы эмне үчүн кийет элем? 5000 штраф албаш үчүн киетмем да. Анткени штраф коюп койгон да. Бирок мен именно коронавируста эң көп акча тапкам да. 319 миң, 320 миңдей акча тапкам бир айда. Арендада квартира берип жүрүп эле. Эмне себептен? Анткени коронавирус болуп, көп квартираларды биз чалып алып, эме айтат элек да. Все уже бир жыл квартираңды бере албайсың, мигранттар эч ким кирбейт, анткени жабылды да мамлекеттер. Мурда европейцтер көп болчу. Анын квартираны кымбатыраак берсе болот эле. Все уже берсең бер. Бир жылга договор түзөлү, азарынаак кылып бербесең, азыр жөн эле үйүң тура берет бекер эле. Лучше давай сдадим деп атып, толтура квартираларды тапшырганбыз. Мисалы, 50 миңдик квартираларды, 2 комнат, 3 комнаталарды 30 миң, 25 миңге таап берген учурлар болгон да. Мисалы, биз бир мекендешибизге кече жакында үй алып бергенбиз. Ошол айтып атат да, 3 комнат үйдү 25 миң рубльга алып берген. Бир жылдан ашык жашады да ал жерде. Биз ошо 1 жыл гарантия берет элек. Что карап турабыз, проблема болбойт депчи. Эгер 1 жылдын ичинде хозяин чыгарып бере турган болсо, анда башка квартираны без комиссия таап беребиз. Бирок бул деген сөз хозяиндеги залогдогу акчаны кайтарып алып беребизби, алып бербейбизби, бул бөлөк маселе да. Анткени ал жерде соттош керек, определенный проблемалары бар. Эгер ошого чыдайм десе, анда биз до конца барганга даяр болчук да. Ошентип 5 айда иштеп, анан ал жумуштан чыккам. Жекече иштеп баштагам. Сен жолуң жакшы болгон турбайбы? Барып эле 4-күндө, бир күндө 12 миң рубль табышты үйрөнүпсүң. Кийин 1 айда эле 320 миң рубль тапканды үйрөнсүң. Кандай болду бул? Неге андай болду? Кантип келди? Кантип ошол нерсеге келдиң? Бул ниеттен го дейм. Анткени мисалы менде ошончо табам деген ой дагы жок болчу да. Мен мисалы айына бир 60-70 миң тапсам мага жетет го, бир 25-30 миңге расход кылсам, калганын чогултсам деген ой бар болчу. Анан бир нерсе ачып, анан дальше уже бизнеске өтөм деген оюм бар болчу.
Кийин бир жолу мындай болду, просто бир ойго эсиме келди да, мектеп кезинде баягы кичинекейиңде класста отурганда эжеке сурап берет го, чоң ойгондо ким болосуң депчи. Ошондо мен бизнесмен болом деп жооп берген экенмин да. Анан кийин азыркы учурга келип, анан ошол нерсени эстеп атпайм, чындап эле ошондой болгон эле көрсө, ошол маалда баягы жаштын тилегин берет дейт го. Кодум ошондой эле болду да. Ошол маалда ниет кылган нерсеме Кудайга шүгүр жеттим да. Анан жумуштагы ийгиликтин себебинин бирөөсү бул биринчи орунда акча эмес болчу да. Биринчи орунда ошо кыргыз элине жардам берейин деген ой максат болчу. Анткени бизде мисалы азыркы учурга чейин квартираны карызга таап берип коюп, акчасын бербей жүргөндөр деле бар да. Мен аларга мисалы менде мындай нерсе бар. Эгер мен бирөөгө карыз бере турган болсом, эгер ошо карызды мен кече албасам, анда бербейм. А эгер ошо карызды мен кече алсам, анда берем да. Анткени абдан сонун инструмент болду оюмча көрүүчүлөрүбүзгө. Мен деле ошол боюнча оюм бар. Карызга берердин алдын бул карызды эгер адам бербей калса кечип кое аламбы деген ойду өзүмдү сурап кетем да. Эмне дегенде бербей калыш ыктымалы жогору го. Жогору, плюс өлүп калышы да мүмкүн да. Это мындай өлүм бул хак нерсе да, ал эч ким билбейт качан, бирок ал боло турган нерсе. Ар бир адамдын, ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу дейт да, ошон үчүн. Эң күчтүү сапаттарыңан мен түшүнгөнүмө караганда бул сонун эффективдүү түрдө сата билүү окшойт, сатышты жакшы билесиң окшойт. Соодагерчилик жагынан. Соодагерчилик. Анткени мен 8-класстан кийин эле уже эмеге тагамдын колунда продавец болуп иштеп баштагам да. Каякта? Кара Суудабы? Жок, Ошто, Нокатский подъемдо темир сатат элек. Арматура, темир, анан дарбаза, ошол нерселер сатат элек. Ошол жерде иштеп үйрөнгөм. Ошол убакыттан баштап эми дээрлик үйдөн чоң суммада деле акча алган эмеспиз. Бирок эми бир аз окуганда эле ата энебиз жардам берген. Анткени ата энем да жашы бир кыйлада да. Мисалы атам 49-жылкы, апам 57-жылкы. Уже мындай айтканда мен мектепте окуп жүргөндө мен досторумун чоң аталары менен тең болчу да мен атам. Эң кенжесимин да. Тарбияны тажрыйбалуу адамдан алган экенсиң да. Мигранттар жөнүндө сүйлөштүк. Сен жолуң боюнча абдан кызыктуу ойлорду азыр мен түшүнүп кеттим. Эгер соодагерчилик, сата билүүлүк ошол өнөрлөргө ээ болсоң, Россияда ач калбайт экенсиң. Жок. Негизи эле ачка калбайсың. Негизи эле ач калбайсың, бирок негизи ачка калбайсың, бир 40 миң, 50 миң рубль табасың. Сенин учуруңда 360 миң дедиң. 320 миң. 320 миң ковид учурунда табып кетсиң да. Бул февраль-март айлары болуп атабы? Ооба. Сен бир январь-февралда бардың беле Россияга? Мен февралда баргам. Февралда барып, уже апрелде карантин башталган да. Мартта ушундай мындай болуп иштеп, анан уже жок, февралдын аягында бардымбы, уже эстен деле чыгып калды. Ооба, февралдын аяктарында башталды, мартта уже ошол сумманы иштегенбиз. Март, апрель мен үчүн аябай жемиштүү ай болгон да. Анткени айтпаймынбы, ниетибиз ошол биздин мекендештерге үй таап берүү болчу да. Айырмасы жок канча комиссия берет. Кээде ушундай моменттер бар болчу, үстүнө өздөрү кошуп берчү, рахмат иним депчи. Арзан квартира таап алган да. Барганда биринчи риэлтор комиссия аркылуу иш жүргүзүүнү баштаган экенсиң да. Компанияны канчанчы бир 10-чу айда ачтыңбы? Ага чейин ошол риэлтор болуп иштеп жүрсүң да көбүнчө. Компанияны негизи биз 5 ай, 6 ай иштегенден кийин, 5 ай иштегенден кийин уже чыгып жеке өзүмө иштеп баштадым. Анткени көп адамдарга үй алып бергенден кийин уже рекомендациялар кеткен. И адамдар напрямую өзүмө чалчу да, компанияга эмес уже. Ошондон кийин анан карап бир жагынан компанияда өсүү дагы болгон жок мендечи. Күндө эле ошол эле маселе болуп атты. Мисалы, келесиң, иштейсиң, кетесиң, келесиң, иштейсиң, кетесиң. Эгер, допустим, бизге определенный бир нерселерди үйрөтүп же бир отдел жакшы иштесең, бир отделдин башчысы кылып кое турган болсо, анда карьерный рост болуп, балким ошол жерде калып кетмекмин. Бирок бир эле нерселер болгон себебинен өнүгүүнү каалап мен чыгып кеткем ал жерден. Чыгып өзүм иштеп, кийин определенный убакыт өткөндөн кийин эки досум менен биригип үчөөбүз
мурдагы коллегалар менен биригип эле анан агентство ачканбыз. Аны ачып туруп эле ойлонуп туруп мындай ой келди да. Эгер мен агентство ачсам, мен деле 50% комиссия алсам, эгер орустардын агентствосу бар болсо, алар деле 50% комиссия алса, анда айырмабыз эмне? Аны кантип Кыргызстанга жардам берип атам, кыргыздарга жардам берип атам деген сөзүмө татыктуумунбу, татыктуу эмесминби деген ой келген дагы. Анан биз комиссияны 10 000 рубль кылып салабыз. Рынок кыргыздардын арасында рынокду вообще түшүрүп салдык да биз. Анан уже бизде реклама жок эле, адамдар 10 000 рубльдан үй таап берет экен деп анан поток аябай көбөйгөн. Это мындай аябай заразный реклама болгон да. Маркетинговый ход болду бир жагынан. Бирок айтып атпаймынбы? Сиз ар бир адамдын ниетине жараша болот экен да баардык нерсечи. Эгер сиздин ниетиңиз туура, түз, анан толук Аллага тобокел менен, жакшы ниетиңиз менен бирөөгө жардам берем деп ниет менен бир ишти баштасаңыз, ал иште сөзсүз ийгиликке жеткизет да. Аллах Кудай сөзсүз ийгиликке жеткизет. Анткени ушул убакытка чейин ошол мындай айтканда ой менен жүрөбүз. Эч бир минуска кетпедик да, чоң минускачы. Анан ошонун аркасынан көпчүлүк адамдар танып калды. Анан аренда берип, бирок кийин кайра комиссияны көтөрдүк. Просто мен ошондо көбүнчө билбейм, балким менин мышлением туура эмес болчу, акчага басым жасачу экенмин да. Арзаныраак болсун, мындай элдерге жеңил болсун депчи. А бирок көрсө көпчүлүк компаниялар, риэлторлор үйдү сизге таап бергенден кийин болду, бүттү да. Ошол күндөн баштап ал адам сизди тааныбайт да. Мисалы бир проблема менен чалсаңыз, ал проблемаңызды бүтүрүп бербейт. Анткени анын иши үйдү таап бериш керек болчу. А биз болсо бир жыл бою кайсыл проблема болсо деле чалат. По возможности телефондо бүтүрөбүз же өзүбүздүн кеңешибизди беребиз да. Бесплатный консультантпыз да. 2 жылдан кийин деле чалышат. Ушундай болду, мындай болуп калды депчи. Мондай жолдор. Анткени биз баягы жумушта жүрө берсең, определенный бир нерсени билсең, бул нормалдуу эле нерсе болуп калат го. А көпчүлүк үчүн бул нормалдуу деле нерсе эмес экен да. Анткени билбеген адамга кыйын экен да. Билген менен билбеген тең эмес дейт го. Ошондой маалыматтарды берип, анан бизде аманатка бекемдик болду дагы, бир жыл бою гарантия болгон үчүн дагы биз комиссиябызды кайра көтөрүп, ошол эле 50%ке калтырып койгонбуз. Мисалы кээде азыркы учурда эле квартираларды алып беребиз, бирок кээде кардарларыбыз, мекендештерибиз 100% комиссия төлөп калат. Эмне себептен? Анткени тиги орустун дагы өзүнүн риэлтору бар, ага дагы төлөш керек болуп калат. Башка вариант ал десек, карап көрөбүз. Убакыт керек, бирок именно ошондой арзан, өзүнүн жумушуна жакын жерден вариант чыгабы, чыкпайбы деген суроо болот да. Ошого мен көпчүлүгүнө аракет кылып эле үй алсын дейм да. Анткени ошол үйдү деле бекер эле орустун чөнтөгүнөн бергенден көрө өздөрү деле ипотекага төлөп салса, өздөрүнө кала турган нерсе да. Кайсы учурда арендага бергенден квартира сатканга өттүң? Эмне себептен ошого өттүңөр? Негизи биз ачканда деле баягы иштеп жүрүп, өтөйлү деп бир билбейм, тосуулар болду же коркунуч болду. Иш болбой атты да. Анткени мындай экен да. Бизнесмендерге жакында ишкерлерге же бизнес ачам дегендерге кеңеш да. Эгер бир ишти баштай турган болсоңуз, партнер кылып, өзүңүздүн билген адамды деле койбоңуз да. Допустим, мисалы, кандай деп түшүндүрүп берейин. Үчөөбүз тең риэлторбуз да. Ой жүгүртүкөр бирдей, мындай окшош. Окшош, анан обязанность деле бирдей. Бул туура эмес экен да. Анткени жок дегенде бир адам управленец болуш керек, бирөөсү маркетинг жакты караш керек, аналитиканы плюс, а бирөөсү там связь, не связь, аяк бияк же рабочий процессти караганга ушундай бөлүнүп алыш керек экен. Эгер ошол нерсе болбогон себебинен да бизде өнүгүү болбой турду. Ооба, узнаваемость эмес болду, реклама жакшы болду, бирок аренда эле болуп туруп алды да. Анан балдар менен кеңешип, мен бир байкени чакырам. Темир деген байкебиз бар. Өзү
Ал Мөл Булакта Азия кредит деген кредит банктарда управленец болуп иштеп жүрүп, азыр иштен чыккан адам да, отпускага чыккан адам болчу, жашуулуу эле. Ошонан управленец кылып биз зарплатасын 100 000 плюс 20% от прибыли пайда. Ошентип чакырганбыз. Аны чакырып келгенден кийин определенный бир кеңештерди берди да, анан Умар кел чогуу иш баштайлы деди ал. Анан ортодо коллегаларыбыздын, партнерлордун ортосунда бир аз талашуу тартуушулар болот, ал нормалдуу эле нерсе. Анан карап мага кайсыл жагы выгодный болот, кайсыл жагы пайда болот деп, анан компанияны полностью аларга таштап, анан мен менен кетем деген сотрудниктер бар болчу, эми алар өзүнүн каалоосу менен мен менен чогуу кетишкен. Анан башка компания ачтык. Кайра нолдон баштаганбыз. Канча айдан кийин? Примерно 5-6 ай, 7-8 ай ошондойдон кийин. Жаңы компания ачыктыңар. Жаңы компания ачып, анан байке менен иштеп, анда дагы башында обязанность билип алганбыз. Анан бир аз жылдызыбыз келишпеди окшойт. Анан кайра полностью таштап, анан мен чыгып кеткем кайра. Экинчи компаниядан дагы? Ооба. Тиги байке менен болгон. Ооба. Чыгып, анан уже чыгып кетип, өзүнчө эле иштеп жүргөм. Анда уже ипотеканы уже примерно баш жагын билип, түшүнүп, уже бир аз биринчи сопровождениялар башталган. Биринчи кардарларды ипотекага чыгарып баштаганбыз. Анткени ниет түз болсо, Кудай сөзсүз жардам берет экен да. Мисалы, бул компанияны баштаганда чөнтөктө 5 000 рубль деле акча жок болчу да. Бирок толук Аллага болгон ишенич, кыргыз элине жардам берем деген ой, максат, ошондой эле энергия, анан кийин күн сайынкы аракет бар болчу да. Ошонун аркасынан азыр Кудайга шүгүр, ушинтип интервью бергенге да мүмкүнчүлүк болуп атат. Канча мамлекетке баргадык. Кече мисалы Мекке Мадинада 1000ден ашык мекендешибизге төө союп, кой союп, чай бердик да. Бул деле ушундай бир Алла берген мүмкүнчүлүк да. Анткени мен бул жумушту баштаганда тапкан акчанын 50%-ин ушул пайдалуу кыргыз элине, негизи эле Алла жолуна пайдалуу жактарга иштетем деген максатым бар болчу. Ошол нерсени Кудайга шүгүр акырындан аткарып келатам. Азыркы учурда компаниялар кайсы мамлекеттер, канча мамлекеттерде иштеп атат жана баягы көрсөткүчтөн тышкары дагы кандай көрсөткүчтөр, башкача көрсөткүчтөр кылып атат? Мен түшүнгөнүм караганда бул ошол эле салым, ар кандай маарекелерге салым кошуп кеткенсиңер, чай берип атасыңар, тамак берип атасыңар, социалдык жагынан жардам берип кетатасыңар. Дубайда филиалдар бар. Азыркы учурда бизде мындай. Башында биз Турция, Дубайда филиал ачайлык дедик, Кыргызстанда дагы. Мен мисалы Кыргызстанда компания бардык документтерди ачкан, бирок филиалды ача элекпиз. Бирок партнерлорубуз бар. Ошол бизге удобныйраак экен иштешкенге. Анткени Турцияда мисалы калп айтып атсам 20 жылдан ашык да биздин партнердун опыты. Бүткүл Турциянын ар бир шаарында өздөрүнүн офиси бар. Ошолор менен биз прямой партнер болгонбуз. Алар менен таанышуу ашы кызык болгон. Айтсам билбейм, күлкүмүш деле болот го дейм, ишенбесе деле көпчүлүгү. Анткени биздин специалист, анткени бизде жылда дамуулар келет да. Москвага келгенде биз командабыз менен кызмат кылабыз дайымачы. Анан балдар кызматка да ар дайым кызмат кылып жүрүп, үйрөнүп калган себебинен дагы метродо 4 түрктү көрүп калат. Анан адашып кеткен окшойт, анан барып переводчик менен сүйлөшсөм, ушундай жерлер каерде деп, анан кийин бир күн кечке аларды айландырат. Айландырып жүрүп, анан кийин бекер элечи аларга ошо суал берип коет экен. Алар билбейт да ким экенин. Суал берип коюп, анан кийин ким болуп иштейсиң десе, ошо мен риэлтор болуп иштейм десе, анда бизде как раз агентствобуз бар. Бул жака ошо компаниялар менен договор түзгөнү келгенбиз деп айтып, анан биздин офиске чакырат. Көрсө, ошол айландырып жүргөн ошол компаниянын ген директору экен. Ал просто метродо бир аз атмосфераны көрөйүн деп түшкөн экен эле да. Анткени биз аны дагы ген директор десе эле мындай эле компания болуш керек деп, анан бир аз маалыматтар тактагандан кийин Турцияга барып жолукканбыз да.
көрсө ал аябай эле чоң компаниянын ген директору экен да. Бирок аябай кичипейил адам. Анан ошол адам менен жолугуп, таанышып, сүйлөшүп, анан орустар менен 40/60, 30/70, 65-ке 35 болуп иштесе, биз менен мусулман келсиңер деп 50/50 иштешет да. Биз кардарды табабыз, алар квартираларды карап берет, чогуу сопровождение кылабыз. Чогуу от начала до конца бардыгын кылабыз. Анткени бир бар теория менен үйрөнгөн, бир бар практика менен үйрөнгөн. Мен мисалы практикмин. Бардык нерсени кылып көрүп анан үйрөнөм. Башында бир аз маалымат алам, дальше кете берет да. Ошондой эле Турция, Дубайда дагы биз ошентип алып кетип атабыз. Кардарыбыз келет, биз маалыматтарды алдын ала тактайбыз бир аз, и чогуу сопровождение кылабыз. Билбеген жерди билгендерден сурап, тактап, мисалы түрк же араб болсо баары бир башка болот да. Алар бир маалыматты берет, биз аны ошо өзүбүздүн тааныштар аркылуу же специалисттер бар да, определенный сумма бересиз, сизге консультация берет. Ошолордон консультация алып, анан дальше алып кетебиз да. Ошентип азыр биз Турциядан үйлөрдү сатып атабыз, Дубайдан, и Кыргызстандан, и плюс Россиянын бардык шаарынан. Көбүнчө кардарларыңар каяктан болот? Кыргыздар болобу же россиялыктарга деле ошол Дубай, Турциядан сатасыңарбы? Именно Россиядан көбүнчө кыргыздарга. Турция, Дубай уже башка улуттарга. Россиялыктарга көбүнчө. Россиялык же болбосо англоязычныйлар бар ошондой. Түзмө-түз сатасыңарбы же бир бөлүгү ипотека менен дагы болобу? Россияда ипотека, Турция, Дубай жана Кыргызстанда рассрочка. Биринчи 35 же 20% биринчи төлөмдү берет, калганын там 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин белип берет да. Ар бир застройщиктики индивидуальный. Эконом класс бар, комфорт, бизнес класстар бар, премиум класстар бар. Эми уже ал адамдын бир жагынан каалоосуна жараша, экинчи жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрдү карап беребиз да. Строй компания же ошол салган компаниянын рассрочка системасы менен кылып кеткенсиңер же болбосо эгер Россиядан болсо анда ипотекалык банктар аркылуу кылып кеткенсиңер? Банктар аркылуу. Көппү негизи ипотека менен үй алгандар Россияда? Негизи Россияда 70-80% сделкалар ипотечный да. Анткени мисалы вторичканын баасы 2020 жыл мен барган убакытта 6 миллион 7 миллионго деле центрден үй алса болот эле. Азыр жок, болбойт. Жок. 10 миллионго аласыз да 2 комнатаны. 2 жылдын ичинде аябай тез көтөрүлдү. Неге? Анткени банктар вторичка даяр үйлөрдүнгө бериле турган кредиттин процентин минимальныйга түшүрүшкөн, 8%ке чейин. Первоначальный взносу дагы минимальный 10%ке чейин түшүрүштү. Ошол себептен аябай көп берилди. Первоначальный взнос деген эмне? Анткени аябай көп суроо берилет да. Без первоначальный взнос кантип алсак болот депчи. Жок. Первоначальный взнос деген бул, допустим, үйдүн баасы 5 миллион болсо, же 10 миллион болсун дейли. Биринчи төлөм 10% сураган болсо, бул 1 миллион. Калган 9 миллионду банк берет. Эгер 20% болсо 2 миллион, калган 8 миллионду банк берет. Ошону эгер вторичкага турган болсо, там азыркы учурда 17-18%ке чейин көтөрүлүп кетти. А эгер новостройкадан ала турган болсо, анда 6% менен же 8% менен да алса болот. Ошол эле ипотека аркылуу алган системанын артында бир өзгөчө бир рисктер барбы? Кандай кооптуу нерселер бар оюңча? Кандай болсо да биздин жарандардын 100%га жакыны ипотека аркылуу алаптыр да. Эң чоңу, эгер документтерин туура эмес алып жүргөн болсо, депорт кылып салат. Үйүң тура берет, сен депорт болуп жүрө бересиң биякта. Бул эң чоң көйгөйдүн бири. Бирок эгер сиздин өзүңүздүн үйүңүз болсо, мисалы регистрация эмне үчүн коюлбайт? Эмне үчүн регистрациядан адам чыгып кетет? Акчага жасатат да көпчүлүгү. Определенный адамдарга акча берет. Алар өздөрүнүн үйүнө коет. Любой момент чыгарып жүрүшү мүмкүн. Сиз иштекке калбайсыз. Кайра башынан акча төлөп, кайра башынан регистрация жасатасыз. А эгер өзүңүздүн үйүңүз болсо, өзүңүздүн үйүңүзгө регистрация коесуз. Официалдуу түрдө иштесеңиз, ошол официалдуу түрдө иштеген документ кагаздары менен барып регистрацияны 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга продление кыласыз. Бул деген сөз, сиз канча убакыт жүрсөңүз дагы документтериңизден эч кандай проблема болбойт. Значит, сиз депортто болбойсуз.
Просто кээ бирки адамдар ошол документтерге тактсыз болгон себебинен депорт болушат. Же закондорду бузган себебинен. Болбосо бир 20-30-40%-на чейин балким андан да көп акчаны төлөп коюшкан, өздөрү депорт болуп кетишет деген. Бирок депорт болгондон кийин ал үйдү айырмасы жок сатып салса болот. Анткени үй сиздин атыңызда болот. Эң плюс жери ушул да. Мисалы Кыргызстанда сиз үй ала турган болсоңуз, госреестрден сизге эч кандай кагаз бербейт эгер новостройка алсаңыз. Сизге жөн эле доля берет и договор берет. Эртең ал компания мисалы акча берип атасыз. Акча бердиңиз. Банкротмун деп туруп чыйып берсе бир жака, сиз күйөсүз да. Москвада болсо escrow деген счет бар. Ошол счетто үйдү аласыз. Үйдү алгандан кийин ошол escrowго акча түшөт. Ал сизде турат. Мисалы 10 миллионго үй алып атабыз. Сиз, допустим, первоначальный взнос 1,5 миллион бердиңиз. 8,5 миллион банк берди. Ошол 10 миллионду сиздин escrow счетуңузга салабыз. Качан үй бүтүп, документтер сиздин атыңызга өтөт, ошол escrow счеттогу акча застройщиктин счетуна которулат. Ага чейин которулбайт. Ага чейин сизден официалдуу түрдө госреестрден ошол участокто доляңыз бар деген кагаз берилет. Мындай айтканда ошол жердин определенный доля сиздики болот. Все документально, да? Система жакшы курулуптур анда. Застройщиктерге дагы жоопкерчиликтер берилген, бир жагынан сатып алуучулардын деле интерестери, каалоолору эске алынып кетиптир. Ипотека алгандар ал жагы ыңгайлуу экен. Негизи бирок ипотека менен биздин жарандар, ошол Россияда жашап жүргөндөр, ошол жактын квартира алуусу боюнча оюң кандай? Негизи жакшы эле тенденциябы? Мен Неге мындай сурап жатам? Баягы башка бир түшүнүк болсун. Бир жагынан ооба биздин жарандар башка мамлекеттерде иштеп жүргөнү жакшы, кандай болсо да биздин мамлекетке салым болуп атат. Бирок үй сатып алгандан кийин ал жакта калып кетүү ыктымалы эселеп көтөрүлүп кетип атпайбы? Же алса деле, ал жакта жашап жүрсө деле кийин кайтып келе атышат го, наоборот, ал жактан ишенимдүү түрдө жүрүшөт, андан кийин кайтып келип бул жака мындан да көп салым коюп кетишет деген ой бардыр балким. Туура, мисалы биринчи эле айта турган нерсе жана эле айтып кеткенимин, ниет анан эгер жүрөгүндөгү патриотизм болуш керек да ар бир кыргыздачы. Айырмасы жок. 30 жылдан бери келбей жүргөндөр бар го, арендада жашап. Бул адамдын нар жагынан экен да. Эгер адам мамлекетине күйүп, мамлекетине келем дей турган болсо, ал по-любому келет. Бирок наоборот, ушул акча чогулта албаганын себебинен да келбей жүргөндөр бар да. Кур намыстык. 30 жыл жүрүп Кыргызстанда эмне кылдың? Же 30 жыл Москвада жүрүп эмне кылдың? Не нерсени укмуш нерсени кылып бердиң депчи. Эгер ал адам же акча чогулта албаган болсо, же определенный бул жакта бир ишти баштай албаган болсо, анда ал жакта кайра эле кетип иштеп атпайбы? Мисалы канчалаган адамдар келди, бияка үй салды, бирок дагы деле кетип иштеп атпайбы? Значит, үй салуу менен эле анын проблемасы бүтпөйт экен да. Бир жагынан ошол жерде өздөрүнүн бир жетишкендиктерин куруп алып туруп, өзүнө ишеним алгандан кийин кайткан оңураак болот. Анткени чоң сумманын аркасында чоң ответственность бар да. И ошол нерсеге барган адам уже бул определенный бир морально же болбосо психологический жактан өскөн болот да. Анткени чоң сумма да. Мисалы, допустим, азыр Москвада 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан бери жүргөндөр бар да. Бирок үй алып электер бар, же болбосо определенный сумма акча чогулта электер бар. Мисалы кече жакында эле барып 2019-дан баштап үй алгандар бар. 2019 үйдү алды. Мисалы мен досум 2020 алды окшойт, же 21 алды. 8 миллион 500 алган. 1,5 жылдан кийин ол проценттер көтөрүлүп, процент түшкөн себебинен үйлөр адамдар көп алган себебинен үйдүн баасы резко көтөрүлдү да. 1,5 жылда 14 миллион 500 сатты үйдү. 6 миллион пайда алды да. Эми бул деген сөз, бул элдер кээ адамдар 10 жылдап чогулткан акчасын бул 1,5 жылда эле табып атпайбы? Значит, бунун деле өзүнүн плюс жактары бар. Бирок алганда дагы карап
өзүнүн каалоосуна эле эмес, мүмкүнчүлүгүнө жараша алыш керек да. Бизде болсо наоборот каалоого карап Москванын ичинен метрого жакын деп алып төлөй албай кайра сатып жүргөндөр дагы бар. Мисалы биз бир байкебиз бар. Бизге чейин бизден кеңеш сураганда айтканбыз да, байке айына эгер 120 миңден төлөсөңүз кыйналып каласыз. Лучше арзаныраак эле үй алыңыз. Жеңил болот десек, болбой 12 миллионго, 11 миллионго үй алган метрого жакын. Канча доллар болуп калат? 12 миллионбу? 12 миллион. 120 миң доллар тегерби? 120 же 130 болуп калат го дейм, 140 даже. Ошол үйдү алганда биз айтканбыз да, байке эртерээк башында эле айтканбыз да, жок, арзаныраак үй алыңыз, ежемесячный платеж азыраак болсун депчи. Десек болбой алды, 2 жыл төлөдү. Бирок кайра сатып атат да. И сата албай атат даже. Неге? Үйдүн баасын кымбат алып алган. Биринчиден. Экинчиден, азыркы учурда спрос аз. Анткени процент көтөрүлгөн. Үйдү сата албай атат просто. Бизде мындай принцип бар да. Кардар келет, биз үй бүлөсү менен ай сайын канча акча табат, кандай расходтору бар, ошодон калган акчаны эсептеп туруп анан кийин үйлөрдү издейбиз да. Ошол ипотека боюнча биздин кыргызстандыктар көбүнчө динге жакын болушат го. Ооба. Ипотека системасын кантип колдонот? Негизи ипотека бул кредиттин бир түрү да. Ооба. Ошону кандай чечмелеп кетип, кандай ал жакта Россияда же банктар исламская система менен берилеби, же бул жакта өзгөчө бир трактовка менен алып кетип атасыңарбы? Сен иштеген ыкмаң кандай болуп атат ошол Биздики мындай, ипотека боюнча? Бизде Чубак ажы устазыбыз бар болчу. Ошонун мисалы YouTubeга деле жазса чыгат, ипотека алса болобу дегенчи. Мындай айтканда, мусулман эмес мамлекет болсо, анда ал жерде алса болот, бирок 2 шарт менен. Биринчиси ошого муктаж болуш керек. Экинчиси ошону төлөй алыш керек. Ошол себептен биз ушул системаны ойлоп тапканбыз да. Кайсы системаны? Жанагы 30 жылга алып, 10 жылда төлөш керек. Ошол ай сайын канча сумма төлөсө, төлөп бүтөт. Ошого туура келсе, анан биз үй алып беребиз. Анан ошо ай сайын мен мисалы кээде жетишип калсам айтам. Кече жакында дагы конокко бардык, үй бүткөн, ремонт кылып киргенден кийин. Барып сурайбыз да, эмне болду, ай сайын төлөмүңүздү төлөп атасызбы десек, ооба дейт. Үстүнө кош төлөп атасызбы десек, анан ооба дейт да. Кээ биркилер жок дейт. Анан аларга айтабыз, эжеке жок, сиздин 2 айлык убактыңыз өтүп кетти. Жок дегенде 10 миң, 20 миң, 30 миң болсо да көбүрөөк төлөңүз депчи. Кредитный калькулятор бар, ипотечный калькулятор. Ошого кирип туруп деле ежемесячный платежго 10 миң, 20 миң, 30 миң акчаны кошуп төлөй турган болсо, акыркы 2-3 ай минус болуп кетет. Срок кыскара берет, аябай тез кыскарат. Просто ону ар дайым кылыш керек да. И болгон акчанын бардыгын ошого киргизиш керек. Анткени айтып атпаймынбы, мисалы 2 үй бүлө айына примерно 80 миңден тапса да 160 миң акча табат. 60 миң бир айга Кудайга шүгүр жетет. Тамак ичкенине, кийим-сийимине полный жетет. Калган 100 миңди ежемесячный платеж кылып төлөй турган болсо, 7 миллиондук үйдү алса, 5-6 жылда төлөп бүтөт. Же 7 жылда деле төлөп бүтөт. Бул деген сөз 7-8 миллион акча чогулткан болот. Ал үйдү сата турган болсо, Кыргызстанга 8 миллион акча менен келет. Балким 9 миллионго сататтыр. Баары бир недвижимость бир жерде турбайт да. Эгер ал үйдү албасын, арендага эле берсин, мисалы, акчаны чогултсун. Ошол малдан баштап азыркы убакытка чейин 7 миллион акча чогултабы, чогултпайбы, бул биринчи суроо. Экинчиден, ошол сумманы чогулткандан кийин күчү да. Мисалы, азыр 5 миллионго биз Бишкектен бир квартира алсак, мисалы, катары айтайын, сиз 5 миллионго Бишкектен бир квартира алдыңыз, 5 миллионго. Мен 5 миллионду жөн эле чөнтөккө салып, же үйгө катып койдум. 10 жылдан кийин мен ушу 5 миллионго квартираны точно ала албайм. Бирок сиз 5 миллионго алган квартираңызды точно жок дегенде 7-8 миллионго сатасыз да. Бул деген сөз үйдүн өзүнүн
үйдүн дейм да акчанын күчү кармалып турат. Мейли хоть үй кымбаттабасын, пайда таппасын, бирок акчаңыздын күчү өз калыбында турат да. же мен башкача айтмакмын, акчанын баркы түшүп кетет, а бирок кыймылсыз мүлктүн баркы көтөрүлө берет деп. Ооба, Ошондой ошондой болуп калат. болуп калат. Жакшы. Негизи өзүң жеке жашооңдо ушу компания менен бирге кандай азыр максаттар коюп атасыңар? Кайсы даражага алып келет? Бир жагынан ооба түшүнүктүү, диндин алкагындан, ошол ниеттин, жакшы ниеттин алкагында, имандын алкагында бир иш жүргүзүп жүрөсүңөр. Бирок кандай болсо дагы бир бизнес жагынан бир максаттар коюп атасыңар да. Ооба. Масштабдуу бир проекттер балким же Эми проекттерден азыркы учурда ошол именно медиа жакка дагы көп аракет кылып атабыз. Медиага. Эмне себептен? Анткени биздин аябай көп Москвада иштеген кыргыз бизнесмендер көп да. Бирок реклама жактан көп кыйналышат биринчиден. Экинчиден көпчүлүгү билбейт аларды. И бизде аябай узкий направление да. Мисалы биз дагы только кыргыздарга эле реклама кылып, только кыргыздарды эле карай беребиз да, көбүнчөчү. А Россиянын өзүнүн рыногуна чыгыш керек. Местный населениянын акырын-акырындан алыш керек да. Ошол себептен дагы ушундай медиа порталдарды ачып атабыз, чтобы именно биздин клиентский аудитория бир аз болсо дагы өзгөрсүн депчи. Бул биринчиси. Экинчиден башка мамлекеттерге дагы буюрса ошо Дубайга дагы буюрса жакынына карада ушул жылдын ичинде филиалды ачабыз, и Кыргызстанда дагы. Кандай филиал? Недвижимость жактан биринчи. Бирок азыр сен өзүң айтып кетпедиң, партнерлик система ыңгайлуу экен, бирок ал стратегияга туш келбей калат окшойт э? Жок, башында ылайыктуу. Ама опыт болот да. Алар бизге бесплатно обучение болуп атат да бизде. Ал биздин специалисттер бесплатно Турцияны үйрөнүп атат, бесплатно Дубайды үйрөнүп атат, бесплатно Кыргызстандын рыногун үйрөнүп атат. Партнерлик система менен. Партнерлик система менен. Бир жагынан бирөөгө акча төлөп үйрөнгөн, зато опыт плюс теория болуп атат да. Азыр уже определенный специалисттер өздөрү деле билишет көп нерсени. И башка филиал ачсак, ошол жерде управляющий болуп же болбосо ошол жердин уже системасын иштетип алып кеткенге көздөрү жетет да. Жакшы, стратегиялык жагынан. Ошол эле кыймылсыз мүлк жагынан масштабирование, чоңоюу, филиалдар ачуу жана медиа компанияга айлануу экен. Же кандай десем, паблик эмес, платформага. Биз негизи бул жакта бир дагы чоң бир платформа ойлонуштуруп атабыз. Мисалы, Lalofo сыяктуу эле, бирок ал жерде сиз сатып акча иштейсиз да. Бизде кыргыздар ортомчу болушту жакшы көрөбүз го. Ошо ортомчу болуп акча иштей турган варианттарды. Мисалы, ошол жерде үйлөрдү, застройщиктерди компаниялар бар. Ошо компаниялардын ар бири определенный комиссияларды төлөйт. Сиз ошолго регистрация болсоңуз дагы сизде доступ болот. Мисалы, сиз өзүңүздүн эле братишкаңызга же тааныштарыңызга үйдү сатсаңыз, ошодон сизге комиссионный төлөнүп берилет. Бул толугу менен бир стартаптык идея экен, чын айтканда. Буну балким кылгандар деле бардыр азыр, кылып жаткандар деле бар. Анткени бул эми баягы кылып жаткан бар болсо деле, мисалы, биз жаңы нерсени сатып кетиш кыйын го. Конкуренция болсо жакшы да. Мисалы, биз определенный адамдарга реклама кылган болсок, башка бирөөлөр ачса, алар определенный адамдарга реклама кылат да. Анан ырыскы ар бир адамга баары бир келет. Хоть алар ачса деле, сиз ачсаңыз деле. Мисалы, азыр деле подкаст же башка медиалар көп го. Бирок бардыгында охваттар бар, бардыгын элдер көрөт. Ошондой эле бул платформанын деле ар бир адам өзүнүн ырыскысы, өзүнүн берекеси чыгат экен. Өзүнүн берекеси чыга берет да. Сонун. Сен баракчаңда, ошол Instagram аккаунтуңда жана компаниялардыкында бир челленджбы же бир ошондой бир слоган бар экен, жакшылыкта жарышалы деген челлендждер, видео футаждар бар экен да, роликтер бар экен. Ошол эмненин максатында ачылган болчу? Бул деген сөз кандай десек, баягы негизи башында биз могул нерсеге аябай көп басым жасайт элем. Оң колуң берген нерсени сол колуң билбесин депчи. Мисалы, мен бул нерсени өзүм ошо медиадан көрүп анан кылып атам да. Мисалы,
өз бардыгыбызды билген, көпчүлүк билген эле билим байкы бар. Канчалаган жакшы иштерди кылат. Бирок алар кандай максатта, мисалы кандай ниетте кылат, ал билим байкенин өзүнө эле тиешелүү нерсе да. Хоть эл көрсөң үчүн кылып атабы же өзүнүн компаниясы үчүн кылып атабы же чындап эле Аллах ыраазычылыгы үчүн кылып атабы, ал уже ошого жараша пайдасын көрөт, соогун алат да. Билим Майнаев бул лидер мобайл компаниясынын Лидер мобайл ошол. Биз дагы ошону көрүп биз мотивация алдык да. Мен мисалы канча жакшы иштер көрүп атам. Мен всегда мээмде негативди позитивге кыла турган бир мындай эме, билбейм, аффирмация бар да. Мисалы любой негатив нерсе келсе, мен ошол нерсени всегда позитив жакка ойлонушка аракет кылам да. Ошентип деле толтура жакшы иштер болуп атат, элдер көрүп атат, кээ-биркилер үчүн мотивация болуп атат да. Мисалы кече биз барып төс оюп ошол нерсени кылгандан кийин биздин өзүбүздүн иштеген балдар, партнерлор ушу 24-жылы өздөрү 1000 адамга, бир инибиз бар, өзү бир 1000 адамга аш берем деп ниет кылып аракет кылып атат да. Азыр ошого акчасын чогултуп атат. Значит, бул нерсе иштейт экен да. Значит, жакшылыкта жарышсак болот экен. Так деле жамандыкты деле жеңил эле таратып коюп атабыз го. Эми уже жакшылык тарата турган деле убакыт келди го дейм. Анткени азыркы учурда жамандык деген бир аз абстрактуу болуп калат. Менин оюмча бул түрдүү трендтер болуп атпайбы ансыз деле деген маанидө болсо керек. Ар кандай трендтер жайылып кетип атат. Ушу трендтердин арасында мындай жакшылыкка үндөгөн дагы тренд болсун деген ниетте окшойт. Ошондой да ниет. Бирок эми жамандык дегенде эмне? Азыркы учурда любой платформада көбүнчө негатив да. Мисалы Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте жүрсөңүз, Кыргызстандын жаңылыктарын окусаңызчы, Кыргызстанда проблема эле болуп аткандай да. Бирөөнү атып кеткен, бирөөнү өлтүрүп кеткен, бирөөнү зордуктап кеткен, бир депутат бир жака качкан, бирөөнү камаган, толтура адам алданган. Жакшы бир нерсени көргүң келет да, башка шаарда, мамлекетте жүрүпчү. Бирок көбүнчө жаңылыктар негатив. Акыркы 10 жылдын да, мен анализим боюнча акыркы 5 жылдын ичинде адамдар аябай негативдүү да болуп кетти да. Мисалы азыр сизге же бирөөгө бир кийимин кийип алган болсо, ушул эмес, кечеги кийген костюмуң сага жакшы жарашат десе, адам азыркы кийген кийимин мага жарашпаптыр деп принимать этет да. Жок, бирок мен андай ойдо айтпай элем да. Кечеги кийгениң будан да жакшы экен депчи. Бул жакшы. Бул ал кечеги bundan да жакшы депчи. Же болбосо бизде жумушта ситуациялар болот. Байке жепчи, мондай кылсаңыз жакшыраак болот десең, мен эмне кылбай атамбы дейт да. Мен иштебей эле атам го, мен иштебей атат деп ойлойсуңбу депчи. Мен айтпай элем да ал иштебей атат депчи. Мондай кылсаң жакшы болот депчи. Мен ушул нерсени аябай көп анализировать эттим да. Ар бир адамга айтып, таанышыма айтып көрдүм, досума айтып көрдүм, өзүмдүн келинчегиме деле айтып көрдүм, бирок бул нерсе билинбегени менен адамдарды негативге киргизип атат да. Аябай көп. Мисалы, бир жакшы иш болуп аткан болсо деле, бул бир нерсе кылат баары бир депчи. Жамандык күтөт да. Ошол нерсе аябай мен үчүн, билбейм, ошол нерсени жок кылыш үчүн ар нерсе варианттарды кылып көрүш керек го дейм да. Идеясы ошодон келет экен да, жакшылыкта жарышалы дегендин. Негизи Россияга иштегендер көп го бизде. Иштегени баргандар, кеткендер. Жаштардан, бир аз орто жашта болуп калгандардан. Эмне себептен барат деп ойлойсуң? Жөн эле мына барып акча тапкан ал жакта ыңгайлуураак болот го деп ой мененби, ошондой ой жүгүртүү мененби, же болбосо ошол жерде бактылуу болуп кетем деген ой жүгүртүү мененби? Негизи бактылуулук адам кайсыл жерде турганында эмес го дейм, адамдын жүрөгүнүн тынчтыгында да. Эгер сиздин жүрөгүңүз Россияда тынч болгон болсо, анда ошол жерде бактылуусуз да. Эгер Кыргызстанда тынч болсо, ошол жерде бактылуусуз.
адамдын жүрөгү тынч болбосо, ал хоть менмин деген байдын үйүндө жашасын, бирок адамдын жүрөгү тынч болбосо кыйын. Ал мындай адам бактысыз болуп эле жашайт да, эгер адамдын жүрөгүндө тынчтык болбосочу. Эми адамдын жүрөгүндө тынчтык болбогон себептери ар кандай нерселер бар да. Бир нерсени аябай жакшы көрүү, же жүрөккө киргизип алганы, же бактылыкту кайсыл бир башка жактан издегени да. Биринчи бактылык бул адамдын жүрөгүндө да. Ошол кантип жүрөктүн бактылыгын табам деп аракет кыла турган болсо, издене турган болсо, ал суроого сөзсүз жооп табат да. Анан Россияга көп адамдын кеткен себеби кээ бирки ата-энелердин тарбиясы, бул биринчиден. Анткени окуп эмне кыласың, баары Россияга барып иштейсиң деген дагы сөздөр бар. Биздин айылда көбүнчө болуп жүргөн нерселер. Баласы мектепти бүтөт же бүтпөйт, сразу Россияга жөнөтөт. Акча табат, башка нерсе кылат. Бирок бир нерсени көпчүлүк ата-энелер билгени жакшы болот. Бала бул бир эле акча табып бере турган адам эмес да. Же бала бир эле акча табышы керек эмес. Биринчи бизге адамгерчиликти же ушундай бир чоң нерселерди ойлонгондо тургандай кылып тарбияласа жакшы да балдардычы, кичинекей кезиненчи. Анан бизде мисалы кээ бирки тааныш досторум бар. Ата-энеси же өзү деле кичинекейинен мектепте окуп жүргөндөн баштап мен по-любому Россияга кетем деген ой бар да, болчу да. Акча иштеп табам депчи. Бирок по факту алып келгенде мисалы азыр Россияда, Кыргызстандын өзүндө эле күчтүү специалисттер жок. Аз. Мисалы, билбейм, сиздерге деле бир күчтүү специалист керектир жумушка. Эгер жакшы специалист боло турган болсочу, ошондой эле көпчүлүк компанияларга керек. Ошондой нерселерди үйрөнүп, ошондой тажрыйбаларды ашыра турган болсо, Кыргызстанда деле жумуштар толтура да. Мисалы мен бир компанияда таанышым бар, 200 миңге чейин зарплата берем деп специалист издеди, Кыргызстандан чыккан жок да. Ошондой маселелер да бар да. Эми Россияга кеткендики более комфорт дейм ал жакта. Барсаң жумуш даяр дегенде кандай? Тааныштар көп. Бирөө жумуш таба коет, барасың, сразу жумушка кирип иштейсиң. Документ иши дагы жеңил. Анан более эркиндик. Эл көрсүн, кожо көрсүн деген нерсе жок. Өзүм билем, өтөгүмдү төргөйлөм деген жер ошол жерде да. Каалаганыңызды кыласыз, эч ким иштеке дебейт, спокойно жашайсыз. Ошондагы моменттер бар да, мисалы, айылда жүрсөң, бир нерсе кылсаң эле эл эмне дейт, же мындай болот деп деген нерселер да бар да. Ошол себеп болушу мүмкүн. Эң негизги бирөөгө зыяның тийбесе эле эркин жүрөсүң деген, эркин иштеп жүрөсүң. Спокойно жүрө бересиз, эч ким иштеке кылбайт. Анан бир аз жеңилирээк акча тапкандагы чынына келген. Анткени заранее эле сүйлөшүп жумушка барып киресиң, болду, иштей бересиң, акчасын сага төлөп бере берет да. Анан адамдардын көпчүлүк кеткенин дагы себеби. Көпчүлүк количество азыр Москвада да. Москвада биз могул согуш баштар электе 1 миллиондой кыргыз бар болуш керек эле. Азыр болсо бир 500-600 миң кыргыз бар да. Мындайча айтканда 2 эсеге азайып кеттиби кыргызстандыктар Россияда? Балким ошондой. 2 эсеге жакын. Анткени көпчүлүгү Америкага кетишти, Европага кетишти, Турция, Дубайга кетишти. Турцияга эмес, көбүнчө Дубайга кетишти. Мисалы, көпчүлүгү кайра Кыргызстанга кайтты. Анткени ал жакта бизнес баштагандар, кээ биркилер бизнестерин жаап Кыргызстанга кеткен тааныштарыбыз дагы бар да. Ошондой эле Дубайга кеткендер бар, көпчүлүгү Америкага кеткендер бар. Именно Москванын өзүндө болсо, бул Россия жараны болуп жүргөндөр дагы бар болчу, ошолор да кеткен да, согушка кетип калбаш үчүнчү. Алар дагы көп да аябай. Сен жолуң кантип ошол максаттарыңа жетүүдөгү жолуңду бир аз угуп кеттик, ачып кеттик. Өзгөчө кызыктуу жерлер бар экен. Бар эле көбүнчө Россияга барганда же стройка, же ошол эле общепит, үй куруу секторунда, болбосо ресторандык сектордо, же болбосо эң эле жөнөкөй дегенде ошол эле көчөдөгү дворниктер, ошондой сыяктуу кылып баштайт да. Ал деле жаман эмес, ал да бир өзгөчө тажрыйба деп ойлойм. Эмне дегенде ошондой бир кыйынчылыкты көргөндөн кийин максаттарга жетүү андан да даамдуу болот го деп
ойлойм да. Бирок сен айткан жолуң өзгөчө кызыктуу экен. бир аз болсо дагы оңоюраак жол окшойт. Туура түзмө түз сатуу жагы менен же ошо риэлторство менен иштеп кетүү. Ооба, негизи сатуу жактан иштеп кеткенде бир жагынан офисте өтө деле мындай физический жумуш жок да. Көбүнчө бирок нерв керек. Анткени эгер сабыры жок болсо, бир аз нервный адамдарга бул жумуш туура келбейт да. Анткени ар кандай адам менен сүйлөшөсүң да. Плюс ар кандай адамдын ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине, ар бир адамдын өзүнүн мындай айтканда уровенине, статусуна жараша сүйлөшкөн жакшы да. Негизи ушул жолуңдагы эң кыйын учур кандай болгон? Кандай кыйынчылык болгон? Бир абдан катуу жаңылыштык жана эң кыйын болгон учур. Балким экөө тең бир учурда болгондур. Эми мен бир кезде. Баандай сыпат бар да, баандай бир жаман нерсе болгон болсо, же мага бирөө туура эмес мамиле кылган болсо, мен ошол нерсени унутуп койгонго аракет кылам да. И всегда унутуп эле кала берем. Мисалы кечээ жакында эле мондай окуя болду. Келинчегим айтып атат, билесизби, бир убакытта дейт, биз продукта кылып жүргөндө бүгүнчө помидор менен огурцы албай турайлы, кийинчерээк алабыз, үйдөгүлөргө акча жөнөтөлү деген кем да. Бирок ал нерсени мен унутуп койгом. Эстей албайм. Кийин эстеп отуруп анан эстесем ошондой убакыттарда болгон да. Ал убакытта мисалы отдельный квартира эмес, комнатада снимать этип жашаган убакыттар болгон. Башында келгенде мен деле элдерге окшоп койко-местеде жатканмын. Эми койко-месте болгондо деле четирек, шаардын четирегинде болчу, бирок бир комнатада 3 адам жатчук да. Кийин комнатага өттүк. Андан кийин уже квартирада жашап, азыр Кудайга шүгүр ошол центрде эле квартирада жашайбыз. Анан көпчүлүгү айтат, неге башка бирөөлөрдүн үй алганын тартасыңар, өзүңөрдүкүн тартпайсыңар дейт да. Анан мен өзү особо үй алганга кызыкпайм. Анткени менде өзүмдө бир мындай айтканда максатым бар. Иншалла определенный бир уровеньге жетсем, риэлтор бана сапожник без сапога деген нерсе бар го, ошондой эле боло тургандай элечи. Анткени чоң сумманы акча иштеп таап, бирок өзүмдүн үйүм жок болсо дагы ошо чоң сумманы иштеп таптым дегендей сыяктуу. Анткени мен үй алып берсем, мисалы келинчегиме же ата-энеме алып берем, бирок өзүмө үй албайм. Особо деле кызыкпайм биринчи жагынан. Экинчи жагынан мен үйдү кандай десем, акчаны бардыгын айтам, туура жакка колдонуш керек да. А мен тапкан акчамын 50%-ин Кудайга шүгүр туура жакка эле колдонуп жүрөм да. Бул деген сөз эми акыретке колдонуп атам да. Тапкан акчам 50%-ин пайдасын соопчулук иштерге, мисалы мен бир үй алгандан көрө толтура көз азиздерге жардам берген мага жакшыраак да. Же болбосо толтура башка тааныштар бар, туугандар бар, чындап эле колунда муктаж адамдар бар. Ошолорго жардам бергеним мага үй алгандан кара квартирада жашасам дагы ошол бирөөгө жардам кылсам, мага ошол жүрөгүмө бактылуулук алып келет да. Ошондой принцип менен жашайм да. Азыркы учурда үйүң жокпу? Азыркы учурда үй алганга возможность болгон. Азыр деле Кудайга шүгүр бар, бирок албайм. Анткени ошол акчаны мен андан да пайдараак жакка иштеткенге аракет кылам да. Же жаңы проекттерге, жаңы бир кыймылдарга инвестиция, же болбосо жарымыны ошол эле кайдыгер калбастан салым кылып кеткенсиң да. Эми өзүмдүн ата-энеме иштетем көп акчаны, үй бүлөмө, жаңы проекттерге сиз айткандай эле. Бирок ошонткенде дагы тең жарымын көбүнчө ошол благотворительностька да. Эң чоң жаңылышың кандай болду? Ошол бизнесте эң чоң жаңылышың, сен ошол жаңылыш үчүн абдан көп жооп бериш керек болуп калды или көп кыйналыш керек болуп калды? Бизнестик жаңылыш дейли, ошол эле дин жагынан болбосун, адамгерчилик жагынан болсо, бизнес жагынан ошол жерде туура эмес чечим чыгарган экен мен. Ошол үчүн, ошонун себебинде мен мисалы жарым жыл ушундай кылып кыйналып жүрдүм балким. Партнер тандаганда. Партнерду
жана башында айткандай эле сиз бир жумушту аткарсаңыз ал такыр бөлөк жумушту аткарыш керек экен да. А мен почти бардык партнерлорум мен кылган ишти эле кылчу да. Ошол жерден чоң жаңылышкан. Эми ал деле эми опыт катары да, так жаңылышкан болсок деле ниетке жараша Кудай ушундай мүмкүнчүлүктөрдү деле берди. Бирок мен кийинки проекттерди эгер кыла турган болсом, анда уже партнерду мен аябай кылдаттык менен карайм да. Же мага финансылык жактан партнер болуш керек, же болбосо кызмат жагынан партнер болуш керек, же дагы бир определенный бир өзүнүн обязанность алыш керек да. Бул чыгарган чечимдериң экен, Ооба, чыгарган чечим. Ошол болуп өткөн катачылыктардын негизинде. Ооба. Бул бирок системдүү түрдө кайталанган каталышчылык окшойт, Ооба, подряд. Белка в колесе болгом да. Бирок эми ошонун аркасында балким мен өзүм тарбият болдум да. Ким болдуң? Тарбият алдым да. Мындай опыт болду да. Анткени кайра ошол нерселер болду. Плюс жагын дагы көрдүм, минус жагын дагы көрдүм. Бирок мен эч бир партнерим жаман деп айтпайм. Бардыгы колунан келет, ниети түз, жүрөгүндө ихласы бар балдар. Бирок бардыгыбыз бир эле обязанностьтарды аткарат элек да. Ошол чоң минусубуз болгон. Биздин көрүүчүлөрдүн арасында балким Россиядагы мигранттар бардыр. Балким ошол үй алып жашап аткандар бардыр ипотека менен. Жана ошондой эле ипотека менен алам деп пландаштырып аткан адамдар деле болушу мүмкүн. Ошолорго бир өзгөчө эксперт катары, бул индустрияда иштеген адам катары бир сунушуңду айтып кететирсиң балким. Сунуш айтканда биринчиден эми мындай да. Айырмасы жок кайсыл агентствого кайрылат да. Биринчи өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карайыңыз да. Сиз дагы канча убакыт Россияда жүрөсүз? Өзүңүздүн планыңыз боюнча. Эгер ошол суроого ток маалымат жообуңуз бар болсо, ошол суроого так жообуңуз бар болсо, анда ал жерде минимум 5 жылдан же 7, 8, 9, 10 жыл. Ошол срокто дагы жүрө турган болсоңуз, анда үй алыш керек сөзсүз. Үй алганда кандай үй аласыз? Үй алганда Москва кайсыл жакка карап өсүп жатат? Кайсыл жакта жаңы метролор курулат? Ошол жактан үй алышыңыз керек. Анткени ошол жерде үйлөр сөзсүз кымбаттайт. Обычно эле бизде Зеленоград үйлөрдүн баасы 4 миллион, 3 миллион болчу. Метро салынды, азыр 6, 7, 8 миллионго чейин кымбаттады да. Негизги кеңешим ошол. Анткени андан дагы эң эле негизгиси бул ой, ниет. Эгер карыз, мисалы, ипотека, кредит алсаңыз карыз болосуз да, по факту. Бирок мен карыз алып атам деп ниет менен же карыз алып атам деп ала турган болсоңуз, анда үй албай эле коюңуз да. А эгер сиз жок, мен акчаны чогултам, ушуну төлөп бүтүп сатып кайра Кыргызстанга кетем деген оюңуз бар болсо, же арендага берип коем, же акча чогултам деген оюңуз бар болсо, анда алсаңыз жеңил төлөйсүз да. Мисалы, күндө ар айда 100 000 бирөөгө карыз бере берсең, 2 жылдан кийин уже бергиң келбей калат да. А бирок сиз ар айда 100 000ден акча чогултуп атсаңыз, 1 жылда 1 миллион 200, 5 жылда 6 миллион акча чогулткан болосуз. Уже сизге мотивация берет. Карыз болгондо наоборот мотивация эмес, минуска кетесиз да. Морально, физически дагы. Акчаңыз чогула турган болсо, ошолго ишеничиңиз бар болсо, үйдү мен по-любому сатып ушунча сумма чогултат экенмин десе, анда жеңил болот. Анан көбүрөөк чогултканга дагы аракет болот да. Мисалы, ай сайын 100 000 эмес, 150 000, балким 120 000, балким бир жериңизди же бир машинаңызды саттыңыз, бир аз пайда көрдүңүз, ошону дагы ипотеканы төлөп саласыз да. Бул өзгөчө ошол ипотекалык кредиттин кабыл алуу концепциясын айтып кеттиң окшойт. Ошондой. Кандай түрдө кабыл алса болот экен? Эми мен баягындай өзү өтө деле баягындай профи же сөзгө чечен адам эмесмин да. Көбүнчө өзүбүздүн кыргыз элинен жалпак тилде эле Оштон болсо ака, Бишкектен болсо байке,
таластан болсо братан деп эле сүйлөшүп мамиле кылабыз да. Неге таластан болсо братан бул жака аке баке? Жок, тамашалап коем да ушинтипчи. Көлдөн болсо ага, братпан. Брат да. Нарындан болсо тагабы. Ошентип тамашалап коем. Анткени адам менен мамиле кылганда бир аз тамашалашып, адамдын көңүлү ачыла турган болсо, ал адам бир аз болсо дагы сизге жакын болот, анан ачылат да. Бул маселеде адам толук түрдө ачылбаса, толук биз берген суроого жооп бербесе, анда же биз берген маалыматты түшүнбөй калса, анда биз 1 саат убакыт кетирген убакыт жөнүнөн жөнүнө кетип калат да. Ошого айтам да, түшүнбөсөңүз айтың депчи. Мына жерде түшүнбөдүм икем депчи. Иним мына жер кандай болот десе, анда по полочкам айтып түшүндүрүп беребиз да. Жакшы, оюмча бир ошол эле кыймыл мүлк боюнча, кыймылсыз мүлк боюнча, кыймылдаган мүлк боюнча деле балким ойлоруң бардыр. Ал көбүнчө ошол эле машина боюнча иш кылгандар. Бирок көбүнчө кыймылсыз мүлк боюнча сүйлөшүп кеттик, иммигранттар боюнча, ишкердик боюнча жана ошол эле ишкердик дин призмасы аркылуу кандай жүргүзгөнүңдү айтып кеттиң. Ал ошол жагы бар. Анан эме да, дин дегенде эле бизде намаз, хиджаб, сакал болуп калат го. Андай эмес да. Дин бул образ жизни да. Мисалы, азыр сизде жумушуңуз бар, сизге жумушка дагы балдарга өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз бар да. Мисалы, ар адамдын өз убагында айлык маянасын беришиңиз керек. Ошол дин да. Сиз аялыңызга көңүл буруп, балдарыңызды тарбиялашыңыз керек. Ошол дин. Бир адам менен бир адамга жолукканы бардыңыз, бир убакытты белгиледиңиздер, ошол убакытка так барышыңыз керек, ал дагы дин. Бул дин адамды жакшы болгонго эле үйрөтөт, жамандык эмес. Мондай нерсеси бар. Ооба, любой нерсесинин плюс минусу бар да. Анан бардык нерсени де бизге кандай маалымат жеткен болсо, же кандай маалымат жеткизип аткан болсо, биз ошол маалыматты ошондой принимать этип атабыз да, изилдебей элечи. Бир аз изилдеңиздер. Дин өзү эмне, мусулман ким өзү, кыргызмын дейсиң, кыргыз өзү ким өзү, качан кыргыз болгон, ким болгон өзү кыргыз. Дин кантип бизге келип калган, эмнеге ата бабабыз динди кармады, эмнеге динди бактылык деп атат. Бир аз изилдеш керек да. Мусулман өзү ким өзү, кандай болуш керек. Азыр мусулман дегендер чындап эле мусулманбы, мусулман эмеспи деген вопростор бар да. Анан ошого окшогон вопросторго адам өзү изденип жооп алса, ошол эң жеңили да. Анткени азыр биз айтып коебуз, ал айтканда ар бир адам өзүнүн акыл деңгээлине жараша принимать этет. Эгер адам өзү изилдей турган болсо, анда көбүрөөк маалымат табат да. Анан билбейм дагы, азыр тем более азыр жашоодо өткөн нерсе менен келечек нерсеге келе турган, мындай айтканда, өткөн чак менен келер чакка көп ойлонуп кыжалат болуп атабыз го дейм. Мисалы, бир нерсе болгон болсо, мындай кылсам жакшы болот эле дейт. Эми по факту болду да. Өзгөрбөйт да ал нерсе. Машинаны урдуң, урдуң да. Мындай тиги 1000 виноваты болсун, сен виноваты бол. Бирок урдуң уже всё. Ничего не изменить. Дальше кандай мамиле кыласың, тиги адамдын көңүлүн ортасыңбы темир үчүн? Же жаныңда отурган аялыңын үйгө барып алып, мен машинаны уруп алдым деп туруп дагы Манайын түшүнөсүңбү? Ал сенден зависит этет да. Ошол нерсени принимать этип туруп эле кийинки шагтарды жакшы жака буруп аракет кылсаң, анда аялың дагы настроениясын түшүрбөйсүң, өзүң дагы настроенияң түшүрбөйт, уруп алган адамдын да настроениясын түшүрбөйсүң да. Балким ошого жакшы мамиле кылып койсоң, надо будет сенин машинаңды кошо ремонт кылып коёттур. Эми ал боло турган нерсе болду да. Эми келе турган нерсеге дагы переживать этип, болобу, болбойбу, эртең президент ким болот экен, эртең муфтий ким болот экен, какая разница ким болот? Сен кандай мамиле кыласың? Сен кандай мамлекетке салым кошосуң? Ошодон зависит этет го дейм. Канча жылдан бери толугу менен ошол сен 5 маал намаз окуйсуң, Ооба, аракет кылам. Канча жылдан бери, канча жашыңда толугу менен ошол Качан намаз окуй баштадың? Толугу менен 5 маал кылып. 2000
2019 болуш керек. 2019-дан баштаган окуп жатам да. Ага чейин мен деле кыйла нерсени көрүп, кыйла нерсени жүргөн баламын да. Азыр мен алдын ала сезип турам, бир аз хейт дагы болушу мүмкүн, комментарий болот, бирок кызыктуу теманы сүйлөшүп атабыз. Ошол нерсе. Ошол беш маал намазга жылгандан бери өзгөрүүлөр, катуу бир өзгөрүү болдубу жашооңдо? Ооба. Ишкерлик жагынан болсун, балким Негизи личный жашоодо өзгөрүүлөр көп эле болду. Көп. Мисалы, мындай алып келгенде мурда эс алып башка жакта жүргөндүн пайдасы жок экенин түшүндүм да. Анткени бир жагынан жакшы болду да, анткени мурда жүрүп кыйла нерсени көргөнсүң, анан эми азыр деле байкап карасаң толук жок экен да. Убактың өтөт экен да, ошол момент бир аз эс алаттырсың, бирок дальнейший этаптары жакшы жакка алып барбайт да. Ал убакытта наоборот знания алып же бир аз 1-2 понтура койсоң выгодныйраак болот да. Зато пайда табасың, башка бирөө менен маек курасың. Наоборот бир определенный бир адамдар менен таанышып, маек кылып, алар менен бир аз өсүү болот. Анан именно ошол намаз окуп, могул 3 күн дабатка чыккандан кийин көп нерсе өзгөрүлгөн да. Мен одновременно көп нерсени резко таштагам. И Кудайга шүгүр, өкүнбөйм. Наоборот, пайда болду, бирок мындай да. Могул сакал же болбосо могул мен турган бул сүрөт да жөн элечи. Бул адамды чын качан билесиз, качан бир жака сапарга чыксаңыз же ортого бир проблема келгенде менин ким экенимди билесиз да. Ага чейин балким мен өзүнчө ушундай момун, жакшынакай адам болуп көрүнүшүм мүмкүн, бирок по факту келгенде, иштин жүзүнө келгенде ким экени билинет да. Ошондой эле буну айткан себебим эмне? Адамдар сакалга же оронгонуна карап же допусуна карап мамиле кылбай эле койсун да. Ал адамдын балким ичинде кандай болуп атат. Мисалы, по факту алып келгенде сакалчан, допу кийген ваххабисттер деле бар да. Бирок алар мусулманбы, мусулман эмеспи, мусулмандын кылганын кылып атабы же анын башка нерсе кылып атабы деген суроо болуп калат да. Ошого намазда окуш керек, ал ар бир адамдын милдети. Ал ким окуса өзү жооп берет, ким окубаса дагы ал өзү жооп берет. А бирок адамдардын ортосундагы мамиле, тууганчылыктын ортосунда мамиле, азыр бир тууганын квартира үчүн же бир нерсе үчүн соттоп, ата энесин карыялар үйүнө берип койгондор бар. Алар ошолор үчүн дагы жооп берет да. А дин болсо ошол нерселерди болтурбашка үйрөтөт да. Биз просто бардыгы эле жакшы нерселерди, жакшы ойлорду айтат. Ошо жакшы айткан ойлордун бардыгы эле дин да. Не обязательно придумывать велосипед да. Просто бар да велосипед, просто отуруп алып эле айдаш керек да. 2019 үй бүлөлүү белең? Үй Жок. бүлө болгондон кийин Үй бүлөлүү эмес элем. 20-21 Мен 2019 үйлөндүм да. 2019 үйлөнгөм. Намаз окушту толугу менен ыймандуу жашоону жүргүзүштөн андан алдын баштагансың да? Бир аз алдыныраак баштагам. Кичине адам болуп үйлөнөйүн деп окшойт. Жакшы. Маегибиз оюмча пайдалуу, кызыктуу болду окшойт деп ойлойм. Балким бир каалоо, тилектериң, сөздөрүң бардыр биздин көрүүчүлөргө. Ошону айтып кетсең болот азыркы учурда. Мындай эркин камера деп коелу. Жана микрофон. Эми мен биринчиден жашмын. Сиздин аудиторияңызда улуулар бар, эми көпчүлүгүнө акыл үйрөткөн болуп калбайын. Жөн эле жакшы ниетим бар, каалоолорум бар. Ар бир ушул видеону көргөн адам Кыргызстан мамлекетине салым кошсом, үй бүлөгө салым кошуу деле бул Кыргызстанга салым кошкондун бири да. Ошо үй бүлөмө, кыргыз элине бир аз салым кошом. Мамлекет бизге эмне кылып атат эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген суроону берсек өзүбүзгөчү. Анан эң эле негизгиси жакшы ойлосок. Сиздин досуңуз бир ийгиликке жатып атабы, жакшы ойлоңуз. Сизге бир
бир адам бир жаман иш кылган болсо деле жакшы ниет кылып, жакшы ойлошко аракет кылсак, любой негативди позитивге айландырганды үйрөнө турган болсок, анда сиздин үй бүлөңүздө дагы, башка үй бүлөдө дагы уруш жаңжалдар болбойт, жүрөгүңүздө тынчтык болот. Анан бир аз акырындан динди изучать этип үйрөнсөк, анда сиздин бул жашооңузга дагы, акыретиңизге дагы бактылуу болот. Анткени адам бул эле жашоодо бактылуу болбойт, же акыретте бактылуу болбойт. Мындай да, адам бул жашоодо да бактылуу болсо, акыретте да бактылуу болот. Анткени бекерден бекер айтылбады да, адамга мамиле, ата энеге болгон мамиленин баардыгын Куранда айтылып эле келип атат. Ошол нерсеге амал кылсак эле баардыгыбыз эле бактылуу болобуз го дейм. Ошол. Рахмат. Умар Кыргыз жана Нурлан Мирзаматов. Бул Мирзаматов влог чыгарылыш болду. Көрүшкөнчө.